Аделина Алтынбекова Борбордогу номер 95 мектептин 2 классынын окуучусу. Бүгүн ал биринчи жолу кыргыз тилинен аралыктан билим алды. Дистанттык ыкма Аделинага жакканы менен чогуу окуган классташтарын жана мугалимдерин сагынганын жашырган жок. Үйдөн окуган деле жакшы экен, бирок мектебимди, классташтарымды, эже агайларымды сагындым. Ал эми Алмазбек Улукбеков болсо номер 13 мектеп гимназияда билим алат. Айтымында аралыктан окууда мугалим менен окуучунун ортосунда түздөн-түз байланыш жок болгондуктан, эгер бала өтүлүп жаткан сабакка түшүнбөй калса кайра сурай албайт. Ошол эле учурда Алмазбек онлайн сабактын артыкчылыктары да бар экенин айтат. Ал өтүлүп жаткан тема окуучуга түшүнүктүү болушу үчүн видео сабактар ар дайым сүрөттөр менен коштолуп жаткандыгын билдирет. Очень хорошо объясняют. Онлайн сабак окуу мага жакты. Сабактар кызыктуу болуп жатат. Мисалы, тема түшүнүктүү болуш үчүн видео сабактар ар кандай сүрөттөр менен түшүндүрүлүп жатат. Экинчиден, убакыт үнөмдөлүүдө. Сабак окуу менен бирге үйдөгү жумуштарды жасоого да жетишип жатам. Удобно, и ты успеваешь. Билим берүү министрлиги учурда балдардын билим алуусун кечеңдетпөө үчүн болгон аракетин көрүп жатканын кабарлады. Эгерде онлайн сабак өтүү боюнча жакшы сунуш пикирлер болсо, министрлик кызматташууга даяр. Ошондой эле дистанттык окууда кандайдыр бир көйгөй жаралса, кеңеш суроо үчүн ыкчам байланыш номерлары түзүлдү. Ушул жерден белгилеп кетчү бир кичинекей, бирок абдан маанилүү деталь бар. Сабактар телеканалдардан көрсөтүлгөндөн кийин гана oku7.gov.kg порталына жүктөлөт. Демек, бул порталга жүктөлгөн соң дароо Мега 24 тиркемесинде жашынакай көрсөңүздөр болот, колдонсоңуздар болот. Ошондой эле биздин телеканалдар өзлөрүнүн YouTube каналдарына дагы дароо жүктөй башташат. Ал эми жакыр жашаган, сыналгысы жок үй бүлөлөрдүн балдары окуудан аксап калбашы үчүн министрлик бул маселенин үстүндө иштеп жатат. Жусупбекова жакын арада көйгөй чечилет деп убадалады. Ар бир ушу областта, ар бир райондо, ар бир айылда, ар бир шаарда бир аз ошондой үй бүлөлөрүбүз бар экен. Эми ошол үй бүлөлөргө жергиликтүү бийлик жардамга келди. Демөөрчүлөр жардамга келди. Мисалы Ысык Көл областында аяр үй бүлө деген ушундай бир акция иштеп, бир үй бүлөдө мисалы 2-3 телевизор болсо, 4 телевизор болсо, ошонун 1-2 телевизорун башка үй бүлөлөргө берип. Белгилей кетсек, таажылоо вирус пандемиясы жана өлкөдө жарыяланган өзгөчө кырдаал, айрым аймактардагы өзгөчө абал режимине байланыштуу мектеп окуучулары 4-чү чейректе үйдөн окууга аргасыз болушууда. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.